экинчи жана үчүнчү полчасында жергиликтүү бюджеттер Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Рахмат, отуруңуздар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшүкеевич. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда ант берүүлөрү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдуваситовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Исаков Каныбек Абдуваситович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөсүнүн ант берүүсү аяктады. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана өзүмдүн атымдан өкмөт мүчөсүнүн ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөсү Каныбек Абдуваситовго чын ден соолук, кажыбас кайрат жана иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Иштерибиз ар дайым жакшылык, ийгиликтер менен коштоп жүрсүн. Урматтуу депутаттар, азыр жаңы министрдин, билим жана илим министринин антын кабыл алдык. Жаңы министрди куттуктайм. Берген антынын маанисин терең түшүнүп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ак ниети менен, жан дили менен ак иштеп берет деп ойлойм. Буга чейин билесиздер, билим берүү министрлигине, тармак эмес министрлигине абдан көп сын пикирлер айтылды. Ал жерде арбын айтылды. Айрыкча билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө, китеп басуудагы кемчиликтер боюнча көп наразылыктар болду. Мына эми билим берүү тармагында билесиздер, урматтуу депутаттар, жылдан жылга каражаттар мына көбөйүп атат. Мына быйыл 1-октябрдан 30%га айлыкты көбөйттүк. Бул эми bir жылга 6 миллиард 8 миллион сомго жакын каражат. Бирок ушундай каражатта бөлүнүп жатса дагы тилекке каршы билим берүү министрлиги, билим берүү тармагы биз ойлогондой, эл ойлогондой, биз талап кылгандай, эл талап кылгандай мына оңолбой атат. Буга көбүнчө ошол билим жана илим министрлигинин башында турган жетекчиликтин аракетинен болуп атат. Бул адамдык фактордон абдан көп таасир болуп атат. Ошондуктан мына жаңы министрдин жоопкерчилиги жүктөлгөн жүк, ишеним абдан чоң азыр, абдан чоң. Билесиздер, бул кишинин билим берүү тармагындагы тажрыйбасы абдан мол. Буга чейин иштеген жерлеринде ийгиликтерди, жетишкендиктерди менен иштеп келди. Мен ойлойм, элибизге, жерибизге чын дили менен иштеп берет деп. Эми билим берүү тармагы бул улуттун, өлкөнүн келечеги. Биз бир гана билим менен өзүбүздүн жаркын келечекти жылабыз. Ошон үчүн билим берүүгө биз
бардығыз көңіл бұрышымыз керек. Кейде бір адамға іштеп қоябыз, бір адамның қолынан келбейді. Ошон үчүн мен баш болып, бардық биликтин бутактары билим берүү тармагына, ошол кемчиликтерди жоюп, жардам берип, ушул акыбалдан чыгышыбыз керек. Буйруса бул министр иштеп берет деп ишенем, буйруса. Анан барыңыздарга рахмат, сиздерге урматтуу депутаттар, мына кабыл алып бердиңиздер. Антын сиздерге дагы, өкмөткө дагы, жаңа министрге дагы ийгиликтер, жакшылыктар каалайм. Кудайым колдосун баарыбызды. Рахмат сиздерге. Рахмат.